Гарантиясы ушул. Качан мекен тынч болот? Ал мекенде Аллахка сүйүктүү адамдар болгондо. Кедейчиликти өссөк дагы, байчылыкты өссөк дагы, кысымды өссөк дагы, кеңдикти өссөк дагы жакшы көрөрбүз мунча. Мына бир жамааттын мечити, она да бир жамааттын мечити. Пул көп да азыр, туурабы? Салып коёрат ар биринин кичекесин. Имам Захаби өз сөзүндө айтат. Пайгамбарыбыз тууралуу айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Айша энебизди жакшы көргөн, сүйгөн. Жана Айша энебиздин атасы Абу Бакырды жакшы көргөн, досу. Анткени канчалаган кыйын учурларда жана курсанчылыкта да чогуу жүргөн. Жана дагы пайгамбарыбыз жакшы көргөндөрдөн небереси Усаманы жакшы көргөн. Усама билесиздер, пайгамбарыбыздын багып алган Зайд бин Харистин баласы Усама. Жана өзүнүн эки небереси Фатима радыйаллаху анханын баласы, Али радыйаллаху анханын баласы, Хасан жана Хусейнди жакшы көргөн. Жана пайгамбар шириндиктерди жакшы көргөн, асалды жакшы көргөн, жана Ухуд тоосун жакшы көргөн. Бул хадистерде келген нерселердин баарын жыйнактап айтып келет. Ухуд тоосун жакшы көргөн, жана пайгамбарыбыз өз мекенин жакшы көргөн. Бүгүн ушул сиздер менен сүйлөшө турган темабыз пайгамбар жакшы көргөн нерсени биз дагы жакшы көрүшүбүз керек деген темада сүйлөшөбүз. Тагыраак айтканда эң акыркы айтылып аткан сөз пайгамбарыбыз өз мекенин жакшы көргөн, биз дагы пайгамбарыбыз сыяктуу мекенибизди, өзүбүз жашап аткан жерди жакшы көрүш керек. Мекенди сүйүү бул билесиздер, имандан. Бул хадис сахих эмес, недостоверный хадис деп айтылат. Ошондуктан бул хадиске көп таянбадык. Айткандар ушул хадисте айтылат, бирок мааниси туура негизичи. Мекенди сүйүш албетте ыймандан. Мына ошондуктан бүгүнкү сабакта биздин шариятыбыз биз жашап өткөн мекенге кызмат кылышыбызга 5 нерсени милдеттендирген. 5 нерсени. Бир-биринен токтолобуз. Бирок сөз башында айтып коеюн, мекенди сүйүш керек десе, кагаздагы эле нерсе айтылып туруп, бир хутбада ушул теманы кошпой эле коюптур да деген ой кетпесин. Анткени мекен деген сөз, туугандар, биз жашап аткан жер ушул мекен. Биз кеңири басып аткан, эч кандай документ сурабастан, виза алып кирбестен, жөн эле бисмилла деп эле үйдөн чыгып баскан көчө биздин мекен. Биз жашап аткан асман, биз ичип аткан суулар, жана биз дем алып аткан ушул аба, ушул биздин мекен. Жана биз басып жүргөн тупурак, жана биз чыгып аткан көчө, жана биз намаз окуп аткан мечиттер, булар мекен. Жана биз окуп аткан медресе, мектептер, жана ошондой эле биз эс алабыз деп кеңири жүргөн бактар, жана биз жашаган үйлөр, жана биз жана үй бүлөбүз, жакын туугандарыбыз жашаган жерлердин бардыгы бул мекен деп аталат. Мунун бардыгы эмне? Топ-топ келгенде мекен деп аталат. Тарифи ушундай. Деп коет аныктамасычы. Ошондон бул биз тынчтыкта жашап аткан жерибиз жакшы көрүш биздин шариятыбыз милдеттендире турган нерселер. Ошондон пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өзүнүн жашап өткөн жерин жакшы көргөн. Биринчи кезекте 5 милдеттемебиз бар дедик. Шарият буйруган, тапшырмабыз. Бир-бирден эсептейли, биринчи милдеттеме өзүбүз жашап өткөн, жашап аткан жерибизди кадырын билиш. Тагыраак айтканда, өзүбүз жашаган мекендин кадырын билиш. Алымдардын сөзү бар: "Хурмату баладика алейка хурмати абавайк." Сен жашаган шаардын урматы, сен урматтаган ата-энеңди урматтаган сыяктуу. Анткени ата-энең ушул жерде жашап чоңойгон, сен да ушул жерде жашап атасың. Биз тандай турган амалдар бар. Тагдыр маселесине кирсекчи, биз тандай турган. Азыр обедке курдак жейбизби, же шашлык жейбизби? Муну мешитке барып намаз окуйму, наркы мешитке. Ушундай кээ бирки нерселер бар. Аллах Таала бизге тандоо берген. Жана кээ бирки нерселер бар, бизге тандоо берген эмес. Алардан бирөөсү, биз кайсы өлкөнүн адамдарыбыз? Биз каалайбызбы? Ушул жерде жашадык, ушул жерде чоңойдук. Бизге ушул жер сүйүктүү көрүндү.
Биз каалабасак, Аллах Таала ата-энебиз тандап берген. Сен паланчанын баласысың. Болду. Биз тандабайбыз ал нерсени. Ошол сыяктуу эле биздин жашаган жерибиз, мекенибиз дагы Аллах тарабынан тандалып берилген. Буга пайгамбарыбыздын сүннөтүн карай турган болсок, пайгамбарыбыз өзү жашаган Мекке шаарын жакшы көргөн. Жакшы көрүп дагы айтып кандай кылган? Качан Мекке шаары пайгамбарыбыздын ыйманы себептүү, пайгамбарыбыздын акыйкатка чакыргандыгы себептүү кууп чыкканда хижрат кылган билесиздер, Меккеден Мадинага көчкөн. Мекке шаарын такыр таштап чыгып баратып туруп айткан, шаарга карап туруп: "Маат ябука мин балад ва хаббука илайя". Мекке шаары башка шаары сендей жакпайт. Мага Мекке шаарындай башка шаар жакпайт. Жана башка шаар мен үчүн сүйүктүү эмес. Лаула ан кауми ахражуни минк. Эгерде коомум сенен чыгарбаганда, ма саканту гайрак, мен башка жакта жашабайт элем. Пайгамбар бул сөздү кимге айтты? Шаарга карап айтты. Мисалы, биз Ош шаарында жашайбыз, Ош шаарына карап: шаарым, мен ушул жерде туулуп өстүм, башка шаар мага сүйүктүү эмес. Бизге да чынында ошондой. Байкасаңыздар, талалап жүрдүк. Көпчүлүгүбүз негизи талалап, жумушта башкалып жүргөн. Байкаңыздар эле да, ушул жерди сагына беребиз. Бизге Алла Таала ушинтип жаратып койгон. Адам өзү туулган жердин топурагы алтын деген сөз бар го, ол бекерден эмес. Биз жашап өткөн жердин топурагы кымбат көрүнө берет бизгечи. Сагынасың алыс жүргөндөчү. Ушул өзүмүн жашап өткөн көчөлөрдө мындай бассам, ушул комфорту болбосо дагы ушул чаңга буланып, мындай кичине бир жумуштарды кылсам, үйдүн огороддорун деген ички кыялдар ар бирибизде өткөн нерсе. Алыс мекенен алыс жүргөн учурда. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы ушул сөздү айтат. Качан пайгамбарыбызга Мадинада жашаш, Меккеден өзүнүн туулуп өскөн шаарынан башка жакта жашаш оор болгон учурда. Оорбу чындыгында? Мисалы сиздер ушул жерде туулуп өстүк, ушул жерге үйрөнгөнбүз абасына, эми бир себептерден башка жакта жашап калдык. Оор чындыгында, туурабы? Бизде аба ылгаптыр деп коет го негизичи. Сапарга барсаң, башка жерге көнүп кетиш кыйын негизичи. Башка өлкөлөрдөн жарандыгын алып дагы ал жерде жашай албастан кайра келгендер толтура болот. Өтө оор. Сахабаларга дагы оор болгон, пайгамбарыбызга дагы оор болду. Ошондо Аллах Таала пайгамбарыбызды сүйүнтүш үчүн мынантип кабар айткан. Куранда Касас сүрөсүнүн 85-аятында: "Инналлази фарада алейкал Кур'ан ла раддука иля маат". Пайгамбарыбызга айтат: "Сага Кур'ан өкүмүн фарыз кылган Аллах Таала сени өз шаарыңа кайтарат" деп кабар берди. Пайгамбарыбыз Алланын өкүмүн жеткирип аткан учурда тоскоолдук болгондугу себептүү ушул Мекке шаарын таштадыбы? Ошол өкүмдө сага фарыз кылган Аллах Таала кайра Мекке шаарына кайтарат деген аятты кабар кылат. Абдулла ибн Аббас билесиздер, алым тафсир, Кур'ан маанисин толук билген сахаба болгон. Бул сени маат, кайра өз өлкөңө кайтарат деген сөз Мекке шаары деп атаган. Анткени билесиздер, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам экинчи мекени Мадина шаары болгон. Суроо келиши мүмкүн. Суроону шайтан деле келтириши мүмкүн. Ой, Мекке бул ыйык шаарда. Меккени ким сүйбөйт экен? Биз деле сүйөбүз, туурабы? Мисалы, умрага, ажылыкка барган балда кеткин келбейт го. Ошол сыяктуу эле пайгамбар сүйгөн да деген ой болушу жок. Пайгамбарыбыз Меккенин ыйыктыгы үчүн эле эмес, ал жерде туулуп өскөндүктөн, өзүнүн мекени болгондуктан сүйгөн. Анткени пайгамбарыбыз Маккадан Мадинага баргандан кийин Мадина шаарында жашаш керек. Пайгамбар менен бирге сахабалар да жашаш керек. Ошондо мынандай деп дуа кылган: "Аллахумма хаббиб илайнал Мадина". Анткени Мадина пайгамбардын экинчи шаарына айланды. Ушул пайгамбарыбыздын мекени болду, туурабы? Ошондо Аллахым бизге Мадинаны сүйүктүү көрсөт деп дуа кылды. Аллахумма хаббиб илайнал Мадина ка хуббина Макка ав ашад. Куду биз Макканы кандай сүйсөк, ошондой же андан да катуураак сүйө турган кыл деп
дуа кылды. Бул Сахих Бухари жана Сахих Муслимде келген. Пайгамбар экинчи мекен болгон Мадинага ушуну дуа кылган. Сахабалар дагы, пайгамбарыбыз дагы Мадина шаарын өз мекени кылып алган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям качан шаардан келген учурда Анас ибн Малик радиаллаху анху риваят кылат. Мадина шаарын ушундай сүйгөн, бул пайгамбарыбыздын мекенин сүйгөнүнөн кабар берет. Качан сапардан келген учурда эгерде Мадина шаарынын дарбазасын көргөн болсо, дарбазасын дегенде мындай кире беришин көргөн болгон болсо, шашат эле деп. Ауда рахилата. Минип жүргөн унаасын тездетет эле депчи. Байкасаңыздар, бир жака сапар кылып баргандан караганда келаткан оңой болот, билесиздерби? Өз мекенибизге келатабыз да ошон үчүн, өз шаарыбызга келатабыз алчы. Анан жакындаганда, мисалы, уйку келип, машина айдап келаткан адам шаарга киргенде уйкусу ачылат. Неге одан алдын уйкусу келаткан? Ал эми шаарга жакындаганда андан да уйкусу келиш керек. Анткени чарчоо ага бетер. Бирок шыктануу пайда кылып атат, эмнеге? Өз жерине келатат. Пайгамбарыбыз дагы Мадинага кире бериште шаарды көргөн учурда ушундай кылып тездейт депчи. Муну көрөсүздөр, баягы аэропорттон ар бир рейс учуп келгенде самолет келип токтоду. Ош эл аралык аэропорту. Келип токтогондо нарактан шаты келип токтой элек, баардык ордунан туруп тез түшүш керек. Ушунчалык сагынганда. Мейли түштү, одан кийин түшкөндөн кийин келип кезекке түзүлсең, эрте өтөсүң, кеч өтөсүң, багажың алмайынча чыкпайсың. Аны билип турат да негизичи. Жаш баладай чоң адамдар деле талпын өтүш керек эртечи. Муну туура түшүнүшүбүз керек. Бул мекенди сагынуу деген нерсе бул. Табияттан ушул нерселер бар. Мен ушул нерсени айткым келип атат. Бул биздин биринчи милдеттебиз, ушуну билишибиз керек. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, биз жашаган жер кедейчиликте өссөк дагы, байчылыкта өссөк дагы, кысымда өссөк дагы, кеңдикте өссөк дагы жакшы көрөрбүз менимче. Башка жер, кээ бир өлкөлөргө барасың дагы, субханалла, элдер кантип жашайт экен депчи. Сыгылып кетесиң го. Бирок ошол адамдар бизге келсе ушуну сыгылып жашайт да. Үйрөнүп калган өздөрү. Анткени ошол жерге киндик каны тамган да, ошол жерде чоңойгон алар үчүн рахат. Биз биринчи милдетте өз ушундай болуш керек. Өзүбүз жашаган жерди жакшы көрүшүбүз керек. Пайгам Анас ибн Маликтин да бир айткан сөзү бар. Пайгамбарыбызга мен кызмат кылып чогуу жүргөнмүн. Ал дегенсиз ар бир кадамында чогуу элем деп. Качан Мадина шаарына кайтып келгенде Хайбардан Ухуд тоосун көргөндө, биринчи көргөндө Ухудто Мадинага кире бериш чагы. Хаза жабалун юхиббуна ва нухиббуху деп айткан. Муну ол тоо бизди жакшы көрөт. Биз бул тоону жакшы көрөбүз деди Ухудтучу. Мула не карасаңыздар, неге бир шаарга же бир тоого карап айтат. Пайгамбарыбыз ичиндеги нерсени ушунча кыйырманында айтат. Мен бул шаарды жакшы көрөм деген сөздү айтып атат. Бул нерсе бизде дагы болгон болсо айтса болот. Кээ биркилер бар го, мен өзүмдүн өлкөмдү жакшы көрөм, айрыкча Ошту жакшы көрөм депчи. Анткени биз ушул жерде жашадык да. Башка жер шаарды да башка жерин жакшы көрөт. Мындай байкаңыздар эле да, башка шаарда жашасаңыз кысыла бересиз дагы, келгенден кийин куду сиздин проблемаңызды бирөө чечип аткандай эле оңой болуп кетиле берет. Экинчи милдетибиз ушул өлкөнүн тынчтыгын, амандыгын, бекемдигин камсыздаш керек. Аны кайсы жол менен камсыздаш керек? Аллахтын динин карманыш менен жана Аллахтын динин карматыш менен. Эгерде биз азыркыдай бисмилла деп ойгонгондо үйдөн ойгонушубуз үчүн, эч кандай коркунуч жок көчөдө басышыбыз үчүн, кеңири жүрүшүбүз үчүн, бул мекен тынч болуш үчүн азыркыдайчы бир гана жол бар. Биздин эл куду ушинтип жума намаздарында, 5 убакыт намаздарда, айт намаздарында ибадатка бекем болуш керек. Гарантиясы ушул. Качан мекен тынч болот? Ал мекенде Аллахка сүйүктүү адамдар болгондо. Качан эл бузулганда, Аллага каршы чыкканда, мурдагы коом Лут алейхиссаламдын коомуна таш жаап шаары кыйраган сыяктуу, Нух алейхиссаламдын коомунда шаарына суу каптап шаары кураган сыяктуу бул өлкө дагы курайт. Ошондуктан
динди карманбаган адамдар дагы, Алланы тааныбаган адамдар дагы ушу сиздердин себебиңиздерден тынч жашап атат. Ушуну билиңиздер, Аллага жакын болгон адам, Алладан корккон, намаз окуган адамдар, ушинтип азыр Алланын өкүмү жума намазын окуйм деп отурган адамдар бул өлкөнүн тынчтыгына салым кошуп отурат. Аллах Таала Кур'ан айткан: "Ида арадна ан нухликал кария амарна мутрафиха." Эгерде биз бир шаарды кыйратып, азап жиберишти кааласак, биз алардын бузулушуна жол берип коебуз. Коом бузулат. Коом бузулганда фафасаку фиха, ал коомда бузукулук ушунчалык тарайт, фахакка алейхал каул. Жана биздин азабыбызга алар татыктуу болуп калат. Азап келсе, коом чынында биз ошого даяр болуп калдык эле дейт. Байкасаңыздар, канчалыгын Аллах Тааланын кордугу түшкөн шаардын инсафтуу адамдар айтат, ушуга ылайык болуп калдык эле өзү депчи. Качан фадаммарнаху тадмира, Аллах Тааланын назабы ушул келгенде кыйратып жок кылат депчи. Ошондуктан биз Аллага жакында мен бейишти арзу кылып атам, Аллахтын ыраазылыгын издеп атам деген адам бир эле учурда өз мекенине салым кошуп атат. Эгерде пешенеси саждада турган адамды көргөн болсоңуз, билиңиз, бул мекенине салым кошуп атат. Мекенин тынчтыгын Аллага жакындоо менен, Аллага чын дилден ибадат кылыш менен салым кошуп атат деп билиш керек. Антпесе Аллах Таала кыйроого учураган коомдор сыяктуу кыйроого учурат. Ага экинчи азыркы окуган аят 16-чы Исра сүрөсүнүн 16-чы аяты. Дагы бир аят окуйбуз. Нахл сүрөсүнүн 112-чы аят. Зарабаллаху масалан кария. Аллах Таала бир шаарды мисал кылат. Канат аминатан мутмаинна. Алар тынчтыкта жана беймарал жашашат эле. Я'тиха ризкуха рагадан мин кулли макан. Аларга рызыклары ар тараптан беймарал келет эле. Тосколдуксуз. Фа кафрат би ан'умилла. Ал коом Аллах Тааланын берген неаматтарын Аллахтан деп билбеди аларчы. Шүгүр кылбады аларчы. Фа адакаху Аллаху либасал жу' вал хауф. Аллах Таала ал коомго ачарчылык жана коркунучту таттырып койду. Бима кану яснаун. Алар кылып аткан жамандыктары себептүү. Эгерде ачарчылык келсе, эгерде бир коркунуч келсе, ызычуу, тополоң келген болсо, ошол коомдун кылган иштери себептүү келет. А эгерде тынчтыкта болуп аткан болмосо, анда бул коомдун Аллахтан коркуусу жана Аллахка болгон ибадаты, Аллах менен болгон мамилесинин бекемдигинен себеп болот. Аллах Таала разы болсун, биздин мекенибиздин тынчтык болушуна ушинтип мечитке келип намаз окуп, салым кошуп отурасыздар. Бул экинчи милдетибиз. Эгерде кимде ким Аллага жакындабаса, Алланын буйругунда жашабаса, демек өз мекенине кыянаттык кылган адамдардын катарында. Биздин милдетибиз, экинчи милдетибиз ушул ибадат болчу. Үчүнчү милдет, бул мекенди колдон келишинче алга сүйрөш керек. Канча күч жетишинчечи. Мекенге салым кошуш, биз жашаган шаарга салым кошуш биздин мусулмандык милдеттердин үчүнчүсү. Ал кандай, кимдин кандай күчү жетсе, агартуу жолу менен болобу, дават кылуу менен болобу, окутуу жолу менен болобу, же бир нерсени өнүктүрүү болобу, дыйканчылык кандай болбосун, сен гүлдөт алсаң, өзүң туулуп өскөн жерде. Бул салым кошуу болуп эсептелинет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан: "Ин каматис саа", эгерде кыямат болгон болсо, кыямат болуп атат. Ва биядика ва бияди ахадикум фасила. Ошол кыямат болгондо бирөөңөрдүн колуңарда дарак, көчөт бар эле. Эгип атат эле да. Кыямат бисмилла билесиздер, күн чыгыштан чыгып туруп, батып туруп, кайра батыштан кайра чыгат. Шыр эле даң деп жок болуп кетпейт. Адамдар бардыгы сааттап карап турат. Болду, кыямат болду. Бирок тоба эшиги жабылган учур болду. Ошол учурда бул өзүбүздүн өлкөгө салым кошуп аттылар. Эмне кылды? Көчөт эгип аттылар. Кыямат башталды. Эгерде колуңарда, бирөөңөрдүн колуңарда көчөт болгон болсо, файнистата алла якума хатта ягрисаха фалияфал. Ошол көчөттү эгип таштаганга чейин жер кыйрап жок болуп кетпей турган деңгээлде убакыт болсо, ошону эгип койгула деп. Кыямат болду да көчөт пайдасы жок дебегиле. Салымды кошо бергиле.
Ол деген сөз мен болды эми өлөйүн деп калмайм, неем кылат элем, же мен эксем булар пайда көрбөйт дебегиле. Салымды кошуп кете бергиле. Адам бир жакшылык иштеди кылса, көчөт тууралуу келген хадисте. Эгер адам бир эгин эккен болсо же дарак эккен болсо, адам пайдалансын, же айбандар пайдалансын, мөмөсүнөн же көлөкөсүнөн. Ал адамга садакасы барып тура берет депчи. Бул хадис. Эми бул көчөткө айтылган хадис, бул көчөт эле эмес, кимдин кандай күчү жеткен болмосо. Арык казып коебу, жолуңдоп коебу, же бир кимдир адамдар билбей аткан илимди үйрөтүп коебу, бунун бардыгы бул мекенге салым кошуу болот. Бул биздин милдетибиз. Бул өлкөдө жашаган адам, 4-чү милдетибиз, өлкөдө жашаган адамдардын биримдигин, бир ойдо, бир максатта ажырабай, келишип, муназа менен жашоону камсыздаш керек. Бул ар бирибиздин милдетибиз. Мечит болуп, жамаат болуп, айыл болуп, уру болуп, улут болуп бөлүнгөн болсо, ошолорду бириктириш биздин милдетибиз. Эгерде бөлүнгөнгө себепчи болгон болсок, бул кыянаттык эсептелинет. Бириктириш керек. Шайтан жана шайтанга ээрчигендер колдон келишинче бизди бөлөт туугандар. Бирок биз милдетибиз аларды бириктиришибиз керек. Кандай күч мел болбосун. Жада калса ушунчалыкка чейин Аллах Таала уруксат берген, эки коомду бириктириш үчүн жалган сүйлөп болсо да бириктирсе болот. Үй бүлөдө аял менен эркек экөө ажырашып аткан болсо, жалган сүйлөп болсо да, ол деген сөз арам жалган сүйлөш. Бирок адал жолдордун бардыгы бүткөн, болбой кетсе ушу алдап деле сага ушундай деген болчу деп жакшы жактарын айтып болсо дагы бириктиргиле депчи. Анткени бул бириктирүү ар бириздин милдетибиз. Аллах Таала Куранда Али Имран сүрөсүнүн 103 аятында «Вa'тасиму бихаблиллахи жами'a ва ла тафаррaqu». Аллахтын динин бирдиктүү кармангыла, бөлүнмөгүлө деп Аллах Таала бизге буйруйт. Эгерде бөлүнөрсө боло берет болгондо, мына мечит, мына бир жамааттын мечити, она да бир жамааттын мечити, пул көп да азыр, туура? Салып кой берет, ар биринин кичекесин, ошонто берет элек. Бирок Аллах Таала ага уруксат берген жок. Ким болбосун, каяктын шагирти болбосун, каяктан дин үйрөтпөсүн, бирдиктүү бир жерде окугула. Мына жерде жашадыңбы, ушул жерде бир эле мечит, ошол жерге кел. Мечитке келген адамдар жагабы, жакпайбы, бириктүү окула. Кайсы эл болбосун, өмүрүңдө бир жол барып, Каабаны жандар бириктүү айлан. Карабы, сарыбы, бой узунбу, бой кыскабы, бирик. Ушул нерсеге Аллах Таала буйруп атат. Эгерде бөлүнүүгө себеп боло турган нерселерди аткара турган болгон болсок, биз Аллах Таалага каршы чыккан болобуз. Аллах Таала Анбия сүрөсүнүн 92 аятында «Инна хадихи умматукум уммату вахида». Мунул үммөт дегенден максат пайгамбарга ээрчиген команда, пайгамбарга ээрчиген жамаатты үммөт дейт. Жамаат бир үммөт деген, бир жамаат деген. Кокус. Эми ар бир нерсе айтылганда кемчилдик айтылат. Жамаатташуу деген проблема бар азырчы. Бөлүнсө, бул биздин дамла, о анын дамласы, бул биздин жамаат, бул мыяк, бул Туркияныкы, бул Индияныкы, бул Арабияныкы, бул тияктыкы, бул Тажикстан, бул Өзбекстандыкы, бул бияктыкы деп туруп бөлүнө берген болсок, ушул арам туугандар айтып коеюн. Бул мисалы мындай десе ал зыян бербесе деле, ушул тафриктин өзү арам. Анткени Алла Таала бирдиктүү карагыла депчи. Бирок тилекке каршы ушинтип бөлүп атып туруп, биринин тоюна бири барбай турган деңгээлде, биринин медресесине бири барбай турган деңгээлде. Азылар бар. Бир жамааттын медресеси өзүнчө чоңоет. Өзүнчө. Алхамдулилlah, мечитибиз ал жакшы да, мисалы, туура. Мечитке ар түрдүү жамаат бирге келер, Кудайга шүгүр. Бирок ошол жерде дагы отуруп жеген ашы азыркы проблема. Окуп келген медресеси көңүл жакыны бөлүнүп атат. Аллах Таала эмне деп айтат? Силер бирдиктүү кармангыла, бөлүнбөгүл. Ага кошумча ушак бар, ол мынаяктан. Ага да кошумча эң чоң күнөө бар. Жалгандан көөлүк бериш бар. Ал мынандайдан деп туруп бирөөнүн алдында көөлүк өтүш, бул айтып коелу, бул арам нерсе. Анткени Аллах Таала пайгамбар айтқан эң чоң күнөө акбарул кабаир аширку билlah ва катлун нафс ва уқуқул валидайн ва шахадатуз зур.
Эң чоң күнөөнүн 4-өн эсептеп атат пайгамбарыбыз. Биринчиси Аллага шерик кошуш. Экинчиси адам өлтүрүш. Үчүнчүсү ата-энеге ак болуш атынын. Төртүнчүсү жалгандан көөлүк бериш. Палан мынандайдан депчи. Өзүбүз кичине элбиз. Кичине эл бириктирилиш керек. Ушул тарабында болушубуз керек. Мейли ким болбосун жаннатка кирет иншалла. Же бирөө жарым айтабы, муну бул жамаат тозого кирет точно депчи. Болгону биздин ар кимдин ар жактан устазы болгондуктан ар жактан үйрөнүп келген, бирок бир мешитке топтолуш керек. Туурабы? Биз моюнга алышыбыз керек. Биз динди ар өлкөдөн алганбыз. Азыр Кудайга шүгүр илимдүүлөрдү көйдө өзүбүздөн алып баштатабыз. Жаман көрүштүн не кереги бар мисалчы? Даватчылар ондой деп, ондой деп келип бизге салым кылды, канчалаган адамдар намаз окутуп койду. Качан бөлсө болот? Эгерде Алланын динине каршы чыкса, мына жуманы окуп агыла. 5 убакыт намазды окуп агыла десе, анда кой деп. Сен тарапта эмесмин деп. Ошондо эскерсек болот. Онан сөзүн укпай эле койчу, ал чото намазды окуа деп атат. Дараты жок, намаз окуйер деп атат. А бирок намазга чакырылып атабы? Алланын өкүмдөрүнө чакырылып атабы? 99% бирдиктүү нерсе бар. 1% кичине разница чыгаса ошол нерсе менен бөлүнбөш керек. Анткени бөлүнүү Алланын динине кыянаттык, мекенге кыянаттык болуп эсептелинет. Анткени бул биздин ар бирибиздин милдетибиз, бул жеке имамдын же бир дамланын милдети эмес, ар бирибиздин милдетибиз коомду кайсы тараптан бир ойдо болушка себепчи боло турган болсо, ошону кылышыбыз керек. Кайсы бир нерседе кайчы пикир пайда боло турган нерсе болсо, аны коюш керек. Мисалы бир жер бар, кайчы пикир боло турган бир бөлүнүүнү алып бара турган жерге барбаш керек. Кайсы нерсе бар, бириге турган нерсе болсо, акча кетирип, болсо дагы аш кылып уюштуруп топтош керек. Анткени кимдир бирөө илими менен, кимдир бирөө акчасы менен, кимдир бирөө хикматтуу сөзү менен бул элибиздин биримдигине салым кошот. Бул биздин шариятыбыз. Анткени шариятыбыз ушул нерсеге буйруган, мекенге кайсы жол менен кызмат кылышыбыз керек. Ушул 5-син үлгүрбөй калдык. 4 нерсеси: биринчиси өзүбүздүн мекенибиздин кадырын билиш керек. Экинчиси, бул мекен тынчтыкта жашаш үчүн Аллахтын динине бекен болушуна жардам бериш керек. Үчүнчүсү, мекенди өнүктүргөнгө, шаарды өнүктүргөнгө колдон келишинче, айттык, кыямат башталып кетсе дагы көчөт колунда турса эгип кой деп. Төртүнчүсү, бул мекенде жашаган адамдардын бардыгы бир ойдо болгонго салым кош керек. Бир ойдо болушу мүмкүн. Талаш бар, анткени шайтан биздин кан тамырыбызда жүрөт, талаштар болот, бирок ошо талаштарга жол бербешибиз керек.